Саламатсыздарбы урматтуу достор. Биз азыр бул жерде Чыңгыз деген жигит менен таанышып интервью алган турабыз. Чыңгыз, сизге врачтар кандай диагноз коюшту? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Саламатсызбы. Менин диагнозум белокрыло деп мага анализ коюшту. Онкологический больницадан. Азыр лечение алып атасыз. Азыр лечение алып атам. Врачебный лечение алып атасызбы? Эмне лечение берип атат сизге? Мага таблетка беришти. Химиотерапия. Таблеткасы. Ошону ичип атам. Канча убакыт ичтиңиз? Аны мен Москвадан келгенде 1 ай анализ тапшырып жүрүп калдым. Андан кийин иче баштадым. 4 айдан бери ичип атасыз. 1 ай ичкенден кийин сиз ушу өзүмдү жаман сезип, ушундай состояние болдум деп атасыз. Ушул таблетканы ичкенден кийин кандай акыбалда болдуңуз, ошол жөнүндө айтып коюңузчу. Таблетканы ичкенде мен өзүмдүн немемди сезгеним баягы таблетканы ичкенден кийин ташнит этип, мен ушунчалык кыйналып, мындайча айтканда шайым кетип, өтө мындай слабый болуп кеттим. Андан кийин мындай кандай десем, өтө слабый болуп кеттим. Азыр мен ошол слабый болуп кеткен кезимдеги сүрөтүн көргөзүп коеюн. Так. Мындай болуп калгам. Ушунчалык биринчи келип ошону 1 ай Төшөктө жатып эле алыңыз жок болуп ушундай болуп калган экенсиз, алсырап. Андан кийин Москвадан бир тууган жеңем менен аялым мага ушул алоэ тууралуу угуп, Forever Aloe Vera деп ушул фирманын дарысын мага предлагать этишип, ичкенге ушул ушунан жакшы болуп кетет экенсиң, көп адамдар жакшы болуп аптыр деген маалымат беришти. Сиз биринчи айтканда ичпептирсиз, ушул ошондо мен врачтын лечениясын алам деп, лечениясын алам деп мен болдум. Кийин өтө слабыйлашып кеткенден кийин анан ичип баштадыңыз. Неге ичпешке? Бир мынау слабыйлашып кеттим, может быть, ушунун немесинен жакшы болуп кетемби деген үмүт ашырып, ушул алоэ немесин иче баштадым. Vital 5 деген комплексный программасын алдым. Ичип, муну бир 15 күндө иче баштаганымдан кийин келинчегим анан мага мынау Поместин деген неме кыла баштады. Кошевич деп неме кылды. Мен келдим. Ошо Бишкектен ошо өзүңүздү анан жакшы сезип баштадыңыз, Буну ичкенден кийин 10 күндөн кийин уже сезиле баштады. Бул иммунитетти көтөрүп, буну кошо ичип аттым. Ушулар менен кошо баарын ичтим. Өзүңүз жакшы сезип баштадыңыз. Ичинде жакшы сезилди, менде өзгөрүү болду. Сиз азыр ушуреки Vital 5-ти канча убакыт болду ичкениңизге? Мен Vital 5-ти ичкениме 3 ай ичтирсиз. Эми анализ тапшырыптырсыз. Ошо анализиңиз кандай чыкты? Врач эмне деп айтты? Ошо жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Врачтын анализди врачтар көрүп, мага кошумча дары ичип атасыңбы деген сөздү айтышты. Анан мен айттым врачтарга, ушул дарыларды ичип атам. Алоэни ичип атам десем, ошону мага айтышты, кыска мөөнөттүн ичинде 4 айдын ичинде мынчалык жакшы результат, мынчалык анализ жакшы чыгышы мүмкүн эмес болчу деп. Ошону буну кошумча ичкенимден кабардар болгондон кийин анан кийин айтышты, мага ушундай деп айтышты, кошумча ичкениң үчүн сенин анализиң жакшы чыгыптыр, тез болуптур, жакшы караганда деп. Ошол андан кийин
азыр да сих пор ичип атам ушул продукцияларды. Себеби сиз азыр дагы эле химия таблеткаларды ичип Ооба, атасыз да, ичем. туурабы? Анан муну кошумча кылып муну ичип Кошумча атасыз кылып да. ичип атам муну. Ошондо бул продукция, урматтуу достор, бул алоэ вера, бул тирүү организм. Бул Чыңгыз ичип аткан химия таблеткасына кошуп ичкен себеби бул организмге терең иштейт, клеткага терең, 5-6 эсе терең кирет дагы. Ушул организмде таблеткадан, химия таблеткалардан болгон токсиндердин баарын чыгарат. И андан тышкары ушу комплексно ичкенде бул RG+ канды тазалайт, потому что мында L-аргинин деген аминокислота бар. Ошон үчүн бул иммунитетти да берет. Мындай антиоксиданттар көп мында. Ошон үчүн мындай поместинде дагы өтө көп антиоксиданттар бар, күчтүү. Ошон үчүн бул Чыңгыз өзүн жакшы сезип баштаган. Болгон химиядан түшкөн организмде болгон токсиндердин баарын бул продукция чыгаргандан тышкары иммунитетти өтө тез жогорулаткан. Ошон үчүн Чыңгыз өзүн жакшы сезип баштаган. Ушул эки болгон жакшы результаттарыңыз менен эл менен бөлүшкүңүз келиптир, Чыңгыз? Бөлүшкүм келди. Бардыгыңыздар ошол сиздерге назначать эткен врачтын дарысын да иче бериңиздер. Буну да параллельно кошуп ичсеңиздер, жакшы болуп Коркпой ичиш керек. Коркпой ичиңиздер, ишенип ичиңиздер. Чын эмеден, көңүлдөн ишенип ичсеңиздер, Алла шыпасын берсин. Мен жакшы болуп кеттим, сиздер да жакшы болуп кетишиңерди каалайм. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Жакшы болуп айыгып кетиңиз, Чыңгыз. Эми анализдер жакшы чыгып аткандан кийин эми бу дагы өтө жакшы результаттар. Сизге интервью бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ден соолук каалайбыз, аман болуңуз.